Азыр биз таза суу, айылыбыздын таза сууну ушул ашар жолу менен жылыга өзүбүз ушу ашар кылып, башка кылып туруп сууду жеткизип, элге таза сууду ичип ушундай тиричилик кылып турабыз да. Мамлекет тарабынан эч кандай көмөк жок биздин неме таза суубузга. Өкмөттөн гана бир аз эле акча бөлүнөт, сессияда кичине каралат, анан ал жеңил ремонтторго гана каралат. Республика боюнча таза суу боюнча немелер чечилип атат көп жерлерде. Биздин дагы үнүбүз бир жерлерге жетсе, может чечилип калат деген үмүттө турабыз. Проектибиз бар, проекттин сметасын түзгөнбүз, проект сметабыз 36 миллион, 30 миллион аралыгында түзүлгөн проектибиз бар. Биздин Карабулак айылында 800дөн ашык кожолук бар. Таза сууду мына ушу булактан эле алабыз биз, мына шланга менен эле. Жер бетке чыккан.